Мне биринчи эмеде мына Жаныбек Султанович абдан неме жакшы суроо берди. Ошону кийин освоение болгондон кийин приватизация кылганга жол барбы же жокпу деп. Булар айтып атат, жок деп атат. Алдап атат сизди. Конкретно эле бар да, бүгүнкү күндө уже действующий закондор бар. Ал жолу бар. Аны освоение кылган жерлерди мына 243-243. Бүгүнкү алып келип аткан мыйзамдык кодексте барбы ошо? Жок. Бу жерде жок. Дело в том, что бул вопрос башка постановлениялар менен буга чейин эле 2007-2008 жылдагы кабыл алган постановление каралып койгон бул. Но булар ушуга туура келтирет. Мына ошол мен айтып берейинчи. Постановление 243-2007 жылда. Ал жерде бир пункту менен түздөн түз без конкурс жанагы булар атап аткан эмелерге бергенге жолу бар. Андай. Эми 2008-306 боюнча жанагы деградация болгон анандай мындай болуп жанагы өткөрүп освоение кылгандан кийин приватизация кылганга укугу бар ал. Освоение кылган адамдар. Анан дагы жок, токтоп туруңуз. Аз угал эми. Давайте я сначала все вопросы я скажу, а потом жообун берселер. Анан кийин бул жерде мына жайыт комитет жөнүндө болду. Мына берде биздин дагы бир замыбыз, уважаемый, айтты, что неме дейт, госсобственности, общественные организации берип коюп бизде бир эле Кыргызстанда деп. А эмне үчүн бергенсиңер ага? Себеби деген, азыр токтоп туруңуз. Сизге эч ким сөз бере элек эле. Вот. Бул жерде мындай да. Жайыттар деградация болуп кетип атканда, мошу госсобственный общественный эмеге берип туруп элдин мойнуна илип коюш үчүн берген муну. Булар эчтеке кылгысы келбейт. Просто бардыгын элдин мойнуна илип койгон. Эми ал жер более-менее нормально болуп налаживаться этип, жанагы инфраструктуралар пайда болуп, более-менее эмелерди тартып, ошол жайыттарды деградациядан чыгарып атканда булар кайра тартып алабыз деп атат. Бул болбогон нерсе. Ошондуктан силер 30 жылдан бери деградация болуп кетип атканын көрбөй отурдуңарбы 30 жылда? Сокурсуңарбы силер? Көрбөй отурдуңарбы? Прекрасно көрүп тургансыңар, что деградация болуп кетти. Тенденциясын да көрүп тургансыңар. Жок, унчукпай отургансыңар. Себеби деген это один из способов рейдерского захвата имущества. Банкротствого чейин алып келет да, анан кийин приватизация кылат. Силер ошондой эле жерди деградацияга жеткирдиңер дагы, эми приватизацияга даярдап атасыңар. Это же обычный рейдерский механизм, только в государственном масштабе. Здесь хотите отуруп алып эми башты айлантасыңар. Вот. Эми жанагы освоение болот дейт. Мына ким эми болсо ошол алат дейт. Ай, ким алат? Мисалы Баткенде какыраган жерде суу жок, инфраструктура эчтекеси жок, тем более деградация болгон дейсиңер. Ай, мен Баткенди жакшы билген үчүн айтып атам силер. Силер менен биздин баткендиктерден ашыкча Баткенди сүйгөн адам боло бербегиле. Мен силерди ушуга чакырып кетемин. Вот. Эми мына освоение земель дейт. Ким освоить этет аны? Кайсы акчасы менен освоить этет? Не карапайым адам ошол жердеги карапайым адамдар освоить эте алабы? Баткенден кече бирөө сүйлөдү го. Ай, ал жерде дейт, биякта иштеп аткан биздин мынау иштетилип аткан суугат жерлерге суу жетишпейт дейт. А силер даяк өткөндөн кийин көпөстөр басып алаттан суунун баарын ошолко бурат. Биздин бияктар өлөт бар жок деп атат. Ай, силер мындай, вы чуть-чуть по государственному мыслите или нет? Анан кийин бул жерде силер жана майда чуйдага түшүп кетип атасыңар. Эме кылбайт, ал кылбайт, бул кылбайт деп. Ай, здесь речь идет о том, что эменин балтасыга биздин суверенитеттин мамлекеттик коопсуздугун тамырыга балта чабып аткан жөнүндө сөз болуп атат. Но бирок ал жакты силер же түшүнбөйсүңөр, же түшүнгүңөр келбейт. Потому что уровень руководства Минсельхоз ошондой да. Мына азыр эми Алишер Ташбаев глобальный уровеньде сөз берди, даже түшүнгөн жок бирөөсү да. Совсем башка жакка кетип ататтар. Вот уровень менеджмента Министерства сельского хозяйства. Вообще нужно рассматривать
соответствии к должностям всех этих руководителей. Анан кейін дагы бир нерсени, анан освоение болот дейт. Мына азыр айтса кредит берип атабыз, 26 миллиард, 36 миллиард даже бөлгүлө. Өткөндө мен министриңерге суроо бергенмин, 26 миллиард, 16 миллиард дегенде, 16 миллиард, 9 миллиард дегенде. Мен айтканмын ошондо. 9 миллиард деген жанагы нуждающийлердин канча процентин охватывать этет дегенде 3% охватывать этет деген. Ошондо 36-га жеткиргениңерде да болгон 9% жеткирип атат. Ал 9%-иңер уже давным-давно уже поделено уже. Уже бөлүштүрүп койгонсуңар аны уже давным-давно. Күтүп отурасыңар эми. Мына закон өтсө, анан кийин бөлүштүрүп беребиз. Султан Абдрашевич, регламент менен сүйлөшпөйлү. Бүгүнкү маселени карабайлы. Ошонун тегерегинде сүйлөбөйлү. Именно по теме бул. Башка мунан башка тема жок да. Мына ушул жөнүндө сүйлөйт. Биз эми жайтты каратабыз. Эмнеге мен жок? Бардыгы ушуну менен. Извините, ушуну менен байланыштуу. Эмнеге мени токтотуп атасыңар? Токтотпойлуз, бирок регламентке ылайыктуу сүйлөбүз. Регламент менен эле кетип атабыз. Бүгүнкү каралып аткан күн тартибинде маселе боюнча сүйлөңүз. Күтүп отурдум, сүйлөп бүттү. Сиз 3-чү жолу чыгып атасыз уже. 3-чү. Какая разница? Я хочу 10 раз буду выступать. Ким мага ограничение койду? Законда барбы? 2ден башка выступать этпеш керек. Башка депутаттарды да сыйлаңыз. Башка депутаттар бардык сүйлөп бүттү уже. Сүйлөп бүттү. Мен бүтө элек, мен жок болгон үчүн ананчы. Эми токтоп туруңуз, эми мен сүйлөйүн. Дагы бир нерсе. Токтоп туруңуз. Хорошо. Анан кийин бул жерде мындай да. Ошондуктан эч кандай карапайым адам бул жерге доступу жок. Себеби деген финансовый рынокко доступу жок. Силер бул жагын оңдогондун ордуга башка жактан кетип атасыңар. Анан кийин жанагы программа барбы деп сурады да, сиздер түшүндүңүздөрбү, программасы барбы экен же жок бекен? Программасы жок. Эгерде шуну колдоп берсеңиздер дейт, биз программаны жазып алып келип беребиз. Ал жерде да эчтекени алып келип бериптер. Жок эч кандай программа. Анан кийин дагы бир нерсени айтып атат, мына приватизация болбойт, андай дегенде иностранецтерге анандай деп суроо берди, мына жакшы суроо берди Алишер Ташпаевич. Ага да жооп жок. Жок, берилбейт дейт. Замминистрлер берилбейт дейт. Тиги земельный институттун эмеси, жанагы кимиси айтты, специалист айтты, что долясы болсо определенную доля берилет деп. В качестве акционера может участвовать деп. Мына айтып эле жатпайбы? А потом меня убивает наша наивность. Наша наивность убивает меня, например. Кто там напрямую будет иностранский? Через подставных лиц. У нас даже вот банковская система, 47% или иностранец дегенмен почти 100% шолордуку. Все оформлено на подставных людей. Ошоnuку биздики болуп эсептелет. Бул жерде деле ошондой болот. Чего мы такие наивные? Просто прикидываемся наивными. Вот. Анан дагы мына программасы жок. Эми дагы неме? Мына Шерипов айтып кетти. Вы знаете, они демагоги все. Мына мультиэффект берет деди. Нурлан Турганбекович, вы мне объясните, что такое мультиэффект вообще? Как вы его понимаете? Вы вообще знаете, что такое мультиэффект? Чего вы ее применяете к месту, не к месту? Вы понятия не имеете, что такое мультиэффект. А используете это слово, всем мозги засоряете своими демагогией. Анан малопродуктивный пастбище деген. Жок мындай түшүнүк малопродуктивный пастбище. Муну атайын киргизип ататтар. Для того, чтобы обойти вот этот вот статью в Конституции Кыргызской Республики. Только для этого она вводится. Жок мындай немеде малопродуктивный пастбище деген. Мына Алишер Ташпаевич берди. Деградация болуп атабы, кандай эме, кандай оңолуп атабы, же оңолбой атабы, тоже нету никакого ответа. Жок берди, жок. Демагогия одна. Жок эмеңер, тенденция есть. Ал бул общие слова. Токтоп туруңуз, сизге еще никто слова не давал вам еще. И вообще не забывайте, что вы в парламенте находитесь, а не в Министерстве сельского хозяйства. Вот. Трибунаны мен абдан туура пайдаланып атам. Мен элге жеткирип атам силердин эмеңерди.
жеңичиден кылып аткан иштериңерди. Пускай Сиздин сөзүңүз биздин элдерге туура эмес багыт берет. азыр Сиз токтоп туура эмес туруңуз. багыт берип атасыз. Жок, ничего подобного. Это Кечирип силер болду, мен жашырып айтканга мажбур болуп атабыз, андай Мына, болбойт. булар айтып атат, берге келип депутаттарга 9 депутаттарга түшөт. Анан көрө барып элге түшүндүрбөйсүңөрбү? Туура маалымат бербейсиңерби? Эмнеге эл эчтеки экенин билбейт. Ал эл анды путут этип атканын силер нормальный чындыкты айтпай атасыңар аларга. Ошондуктан энди дагы бир нерсени. Мен мына Шериповго бир суроом бар. Нурлан Турганбекович. Сиз 2015-жылы ГРЭСтин зампредседатель болгонсузбу? Это уже лишнее. Болгон. Нет, болгонсузбу деп сурап атам. Ооба. Болгонсуз. Ошондо что за история с вымогательством на крупную сумму и возбуждено было уголовное дело АКСом? Султанбай Абдрашев. Что это? Я просто хочу сказать, Бул нет, я хочу сказать, бүгүнкү күн тартибине ылайыктуу эмес. Муну сиз чыгып алып соттошпойсузбу? это имеет прямое отношение. Жок, прямое болсо сиз Ушул өзүнчө адамдарды коррупционный систему колдонот дагы ушулар түртөт. Он демагог, потому что у него нету ничего. Ичинде может быть билими бар да юридически. Ну, иманы жок буларда. Вообще иманы жок. Иманы болбогондон кийин иманы жок адамды вообще Султанбай Абдрашитович, биз сүйлөшкөнбүз. Бул эми жогорку кеңеш. Бирөөнүн жеке народ должен знать, кто он такой. Народ должен знать, кто он такой. Народ должен знать, кто толкает эти вот такие законы. Вот и все. бирөөгө сөз тийгизбей деп сүйлөшпөдүк булар. Бул суроого жооп берсин. Жок, сөз тийгизбей деп сүйлөшпөдүк булар. Сиз эми жекеге киришпей топпайсызбы? Система эмеде сеттерде бүт бар таркаган. Бул эме эмес. Жекеге киришпейбиз. Урматтуу депутаттар. Муну эстен чыгарып эмнеге окшогон эмелерди бардыгыны дагы кайра эле ошол руководящий должностторго коет. Это вопрос коррупции. Это вопрос кадровой политики. Вот о чем заниматься политика. Политика. Мени мындай бардыңа кысып атасың. Сөз бербей, сүйлөштүрбөй. Почему так? Сиз мындай бир эле тарапты кылбай атпайсыз. Бүгүнкү күн тартиби ушу боюнча эле сөз кылалы десек, силер тиги лишнийга да кирип кетип атасыңар да? Ошондуктан мага сөз бербей атасыңар. Единственный человек, который сидит здесь и альтернативу высказывает. Султанбай Абдрашитович, сиз эле Кыргызстанга күйбөй элесиз, биз да күйүп атабыз. Биз дагы элдин добушун алып келген депутаттарбыз. Биякта ошо депутаттардын да оюн сыйлаңыз, алардын да убакыт бериңиз аларга да. Сиз эле сүйлөп атасыз, комитет болгондо эмес, жанттан бери, жарым сааттан бери. Мен сүйлөп бүттүм, Сиз рахмат. жалгыз эле Кыргызстанга күйбөй элесиз да сиз. Рахмат, мен Биз да сүйлөп күйүп атабыз, бүттүм. биз да ойлонуп атабыз, биз да суроолорду берип тактап алалы да. Эмне үчүн мен неме кылдым? Бүттү, эч ким сүйлөбөгөндөн кийин анан мен уруксат алып сүйлөдүм. Эмнеге мени кысасыңар? Ограничивайте во времени. Убакытты туура пайдалана алалы.